2023-2024 жылдарга кыш күз мезгилине даярдануу жөнүндө маалымат берип коюн уруксат бериңиздер. 2023 жылы суу энергетикалык режими 2023 жылы 1 октябрга суунун көлөмүн 11 миллиард 700 миллион куб пландаштырып жатабыз. Ошондо биздин гидроэлектростанцияларда 12 миллиард 300 миллион киловатт саат өндүрөбүз. ТЭЦте болсо Бишкек ТЭЦинде 1,9 миллиард өндүрөбүз. 450-500 мегаваттка чейин жүктөө быйылкы жылы пландаштырып атабыз жүктөгөнгө. 24 жылы 1 апрелге 7 миллиард куб менен чыгабыз деген пландарыбыз бар. Бул план эгерде 93% биздин бүгүнкү күнгө суунун келиши болсо. 650 миң тонна көмүр бул Бишкек жебине Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү менен, анын ичине 600 миң тонна кара кече көмүр кенинен алып келинет, 50 миң тонна таш көмүрдөн алып келинет, 550 миң тонна бүгүнкү күндө Гефес компаниясы бул Шамыркөл көмүрү муну менен келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 60 миң тоннадан ашыгын өзүнүн графиги менен ташып жатат. Газды 74 миллион 100 куб газ колдонобуз, мазут 5 миң тонна бул Бишкек жебине. Баш аягы быйылкы жылга 23-24 кыш мезгилине 17 миллиард 400 миллион киловатт саат керектелет бизге. Былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард киловатт саатка көбүрөөк. Электр энергияны өндүрүү жана керектөө токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү боюнча айтып кетсем, бүгүнкү азыркы бизге өндүрүүбүз өзүбүздүкүн мен токтолуп кеттим. ТЭЦ менен кошкондо 14 миллиард 200 миллион киловатт саат өзүбүз өндүрөбүз. 17 миллиард 400 миллион киловатт саат бул керектөө. Ошондо бизде дефицит 3 миллиард 200 миллион киловатт саат болот. 1 апрелге жана айтып кеттим, эгерде былтыркы жылы биз 7 миллиард 900 менен чыксак, азыркы күндө бүгүнкү сентябрь айына 11 миллиард 300, 1 октябрга 11 миллиард 700 менен мунун суунун көлөмү 93% келсе, ошондо 11 миллиард 700 миллион куб суу болот. 1 апрелге 24 жылга 7 миллиард куб менен чыгабыз деген пландарыбыз бар. Токтогул суу сактагычтын суунун көлөмү бүгүнкү күндө жана азыр токтолуп кеткендей суунун көлөмү 1 апрелге 7 миллиард, азыркы күндө 11 миллиард 700. Мен бул жерге эмне токтолуп аткан себебим мына ушундай эле бизде эме болгон акыбал. Бул 2014-15 жылды слайдты карасаңар, ошондо дагы биз ошондо 11 миллиард 910 миллион куб менен киргенбиз. Ошондо 1 апрелге 6 миллиард 410 куб менен чыкканбыз. Ошону мен салыштырмалуу көргөзүп койдум да муну. Электр энергиясын өндүрүү жана керектөөсү боюнча 2010 жылы жана 22 жылга чейин бул слайд. Бул жерде өндүрүлүшү өзүңөр көрүп атасыңар 14 миллиард 200, колдонуубуз 17 миллиард 200. Ошол эле 14-15 жылы бизде 14 өндүрүшү 14,4 болгон, колдонуубуз 14,7 болгон. Бул жерде өзүбүздүн электр энергия менен чыкканбыз, бирок 2014-15 жылы импорт болгон эмес. Ошону менен эсептегенде бизде 3 миллиард 200 миллион киловатт саат импортто алабыз деп атабыз. Ошондо биз 17,4кө чыгабыз. 23-24 жылдын кыш күз мезгилине даярдык боюнча көмүр боюнча токтолуп кетсем, республика боюнча 2 миллион 746 миң 400 миң тонна көмүр сарпталат. Бюджеттик мекемелер 298 миң 900 тонна керектелет. Ар бир айга пландалган. Бул сентябрь айында 51,1 тонна болсо, бүгүнкү күндө 61 миң 400 тонна камсыздалат. Бул 120. Бюджеттик мекемелер көбүнчө ошол сентябрь айына планды аз коюшат да, октябрь айынан баштап ала башташат.
массовый алганы бизде план эме боюнча, биздин практика боюнча бир ноябрдан баштап массовый ала баштайт да. Халк үчүн 1 миллион 247 500 тонна керектелет. Сентябрь айында 182 500 тонна бекитилген. Бүгүнкү күндө 291 200 тонна камсыздалып, 159,6%. Бул жанагы көмүргө муктаж болгон бирден бир себеби, өзүңөр көрдүңөр, баягы Бишкек шаарына көмүр кирбейт экен дегенден баштап, кичине биздин базаларга көмүр алуучулар көбөйүп кетти да, анан кичине погода жаан жаап, кичине сууктаганга элдер кичине көмүрдү көбүрөөк ала баштады. Азыр кайра көмүр базаларында көмүр бар. Бишкек жеби боюнча 1 миллион 200 000 тонна керектелет. Анын 550 000 тоннасы ДДГ жана Г маркасында, импорт көмүрү 650 000 тонна жергиликтүү көмүр кенинен. Бүгүнкү күнгө жана мен токтолуп кеттим. Шабыркөл көмүрү менен бизде келишим түзүлгөн. Анын 550 000 тоннага контракт түзүлүп, сентябрь айынан план 50 000 тонна, бүгүнкү күндө 63 400 тонна Бишкек жебине келип түшүрүлдү. Кыргыз жылуулук мамлекеттик ишкана боюнча токтолуп кетсем, 107 400 000 тонна керектелет. Сентябрь айына 14 200 тонна болсо, бүгүнкү күндө 17 200 тонна түшүрүлдү. Бул 121%. Андан тышкары биз кыш күз мезгилинде мазут да жагабыз. Бул 23-24 жылы жалпы республика боюнча күйүүчү мазут 54 500 тонна мазут жагабыз. Бул Ош ТЭЦке 23 000 тонна керектелет. План боюнча ноябрь айынан ташуу башталат. Бүгүнкү күндө сактоодо Астатакта бизде 11 600 000 тонна мазут бар. Бишкек ТЭЦине 5 000 тонна мазут сарпталат. Бул жылыга калып аткан эле мазут болчу. Былтыр суукка байланыштуу 5 000 тонна мазуттун баарын жакканбыз. Быйыл кайра жаңы алабыз. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына 26 500 тонна керектелет. Сентябрь айына 6,7 000 тонна болсо, бүгүнкү күндө 4 700 тонна камсыздалды. Калган көлөмү сентябрь айында дайындалат. Кыргыз Республиканын Министрлер Кабинетинин 23 жыл 25 апрелиндеги номер 220 Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкты 23-24 жылдарында кыш күз мезгилине даярдоо жөнүндө токтомун негизинде бюджеттик мекемелер боюнча 298 900 000 тонна көмүр даярдалат. Бүгүнкү күндө анын 20% 120 000 тонна даярды, 20,5% даярдалды. Халк үчүн 1 миллион 247 496 тонна көмүр зарыл. Анын ичинде областтар боюнча 1247 000 тонна, 23,3%. Бул жерде слайдта ар бир област боюнча бүгүнкү күнгө камсыз болгону көрүлүп турат. Андан тышкары кыш күз мезгилинде бизде газ менен камсыздоо боюнча токтолуп кетсем, 23-24 жыл Бишкек жана Ош шаарынын ТЭЦине жалпы 74 миллион 300 газ керектелет. Анын ичинде 70 миллиону Бишкек ТЭЦке, 4 миллион газ Ошко. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 391 000 абонент газга кошулган. 2023 жылы 8 айында жаратылыш газын пайдалануу 228 миллион 400 кубтан түзгөн, 22 жылга салыштырмалуу 24 миллион кубка көп пайдаланылып атат. Анын ичинен 53 жаңы конуш газдаштырылган, 53 000 тирүүчүлүк үйлөр камтылган, 1250 000 газ түтүктөрү курулду. Жаңы объектилердин газды пайдалануу 2,2 миллиондон 25 миллионго өскөн. 23 жылы пландаштырылган калктуу конуштар бул Арча 5, Аларча, Актилек 2, Турбаза, Бакаята, Төкөлдөш, Жогорку Көкжар, Попеновка, Товарная жана жаңы конуштар жана Новопавловка менен Селекция 13 500 үй камтыйт. Ошонун 218 километр газ түтүктөрү курулуп, план боюнча курулат.
Бишкек шаарынын газдаштыруу боюнча токтолуп кетсек, Бишкек шаарында жакшы жумуштар жүрүп кетти. Ошо газдаштыруу боюнча Газпром Кыргызстан жеке ишканасынын инвестициялык программасына ылайык 9 конуш газдаштырууга каралган. Бул Ак Тилек 2, Турбаза, Бакаята, Аларча, Төкөлдөш, Папеновка, Верхний Көкжар жана Товарная көчөсү. Газ түтүктөрүн куруунун жалпы пландык узундугу 58,5 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө Аларча, Ак Тилек, Турбаза, Ак Тилек 2, Бакаята, Төкөлдөш конуштарына курулуш иштери жүргүзүлүп, 13,5 чакырым куруу иштери аяктады. Бул 23%. Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу максатында быйылкы жылы Бишкек мэриясы 22 көмүр от казанын альтернативдүү газ түрүнө өткөрүлдү. 23 жылы 1 сентябрына карата Бишкек газ филиалы маалыматына ылайык газдаштырылган конуштар 18.558 үй жаратылыш газына кошулган. 23 жылынан баштап бери кошулган жаңы абоненттердин Бишкек шаары боюнча саны 5542 бирдикти түзөт. Ал эми конуштарда кошулган жаңы абоненттердин саны 817, жылытуу үчүн кошулгандардын саны 761. Бул отопленияга кошулгандар. Муниципалдык административдик тарабынан жаңы конуштарды үйлөрдү жаратылыш газына кошулуу боюнча калк менен 134 жолугушуу бул мэрия өткөрдү. Андан тышкары Бишкек ТЭЦке жана ОШТЭС, анан ГЭСтерге токтолуп кетсем, Токтогул ГЭСинде ремонт иштери боюнча Токтогул ГЭСинде 1-3 агрегат ремонт иштери бүттү. 2 агрегат былтыр 4 агрегатты бергенбиз. Азыр 2 агрегат реконструкцияда жүрүп жатат. Бул өзүнүн план боюнча 100% аткарылып атат. 1 ноябрга Кудай буйруса ишке киргизебиз деп атабыз. Курпсай кезинде 1, 3, 4 агрегат текущий ремонт өтүп атат. Шамалды сай кезинде 1 агрегат өтүп аткарылып бүттү. Июлдун 7-синде бүткөн. Таш көмүр кезинде 1, 3 агрегат аткарылып бүттү ремонттору. Үч курган кезинде 1 агрегат 24 сентябрда бүтөт. Камбарата кези өткөрүп гидроагрегат 1 кезектеги ремонтту өттү. Бишкек ТЭЦте катыл агрегат 23 катыл агрегат бул 30 план боюнча 30 ноябрга ишке жүрүп жатат. Бул резервдеги катыл агрегат. 04-500 тармактар капиталдык жана учурдагы оңдоолор боюнча токтолуп кетсем, бу жерде 805 миллион сом каралган. 23 жылга 805 миллион 125 миң сом. Анын 692.945 сому аткарылды бүгүнкү күнгө. Бул 86,1% түзөт. Азыр аяктоо жумуштары жүрүп жатат. 14%-ин 1 ноябрга чейин бүтүрөбүз. 35-500 киловатт тармактарын өчүрүүлөрүнө көңүл буруп кетсем, бу жерде өзүңөр көргөндөй былтыркы 22 жылы 190 авариялык өчүрүүлөр болсо, бул 35 киловаттан 500 киловаттка чейин. 2023 жылы 125 өчүрүүлөр болгон. Бу жерде эскертме сыяктуу айтып кетсем, 2022 жылдын көрсөткүчүндө только 100 киловаттан 500 киловаттка чейин көрсөтүлгөн, а 23 жылы жана биз распред компанияларды бириктиргенден баштап 35 киловаттан 500 киловаттка чейинки өчүрүүлөр көрсөтүлгөн. 6-10 киловатт тармагында өчүрүүлөрдү токтолуп кетсем, 2022 жылы 2843 өчүрүүлөр болсо, 2023 жылы 1692 өчүрүү болгон. Бул көбүрөөк өчүрүүлөр Ош электр тармак ишканасында жана Жалал Абад электр тармак ишканасында болгон. 2023 жылдын 8 айлык капиталдык курулуш пландары жөнүндө маалымат берип кетсем, 2023 жылга 04-500 киловатт тармагында 1 миллиард 481.800 миллион сом каралса, ошонун 1 миллиард 366.700 миңи өздөштүрүлгөн. Бул 92%. Бул капиталдык курулуштар боюнча. 8 айда капиталдык курулуштарга токтолуп кетсем, ушул акчалар каяка кетти деген суроолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн токтолуп кетсем, бул тынчтык чордону өзүңөр билесиңер, Баткен областында жаңы 110 киловатттык подстанция курулуп бүтүп ишке берилди. Жана жаңы курулган көчөлөрдү ушул подстанция менен бүгүнкү күндө электр энергия камсыз кылып атабыз.
Аларча көмөк чордонун өзүңөр билесиңер, бул аларча көмөк чордону шаарды Бишкек шаарын 100% камсыз кылат. Былтыркы жылы кышта 90-98%ке чейин загрузкасы чыккан. Быйылкы жылы кубаттуулугу 200 мегавольт амперден 2 автотрансформатор турчу. Бүгүнкү күндө 250 мегавольт амперден экөөнтен котордук. Бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул көмөк чордонго 100 мегавольт амперге кубаттуулугун көбөйттүк. Андан тышкары Нарында дагы ушундай маселе болгон. Ошонун 25 мегавольт амперди 110-35-10 киловольт нарын подстанциясында 40 мегавольт амперге которулуп бүгүнкү күндө ишке кирди. Андан тышкары шаар ичинде Новоюжный 25 киловольт трансформатор 40 мегавольт амперге которулду. Фрунзе көмөк чордону 500 киловольттук көмөк чордон бул Токтогул кесинен чыккан электр энергия ошо Фрунзе көмөк чордонуна келет 500, 220, 110 киловольт. А жерде канча жылдан бери которулбай аткан реактор которулду. Быйылкы жылы бүгүнкү күндө ишке кирген. Айни көмөк чордону өзүңөр билесиңер, Жал микрорайонунда турат. Бул жерде Жалда центральный отопление жок, только Бишкек теплоэнергия, электроэнергия менен, жылуулук менен камсыз кылат. Ошо жерде дагы бизде былтыркы кышта кубаттуулугунан проблема болгон. Аны 25 мегавольт амперди 40 мегавольт амперге котордук. Андан тышкары Ош шаарында өзүңөр билесиңер, Ош шаары аябай өсүп атат. Ошо жерде мурункы жылдары эки эле рейс камсыз кылчу. Азыр Сулайман Тоо деген жаңы рейс ачылып, бүгүн 1-сентябрда ачылышы болуп, ишке кирип иштеп атат. Андан тышкары 04-10 киловольт Достук жана Капчыгай айылдары бул Баткен областындагы бүт генералдык план боюнча курулуп ишке киргизилди. Андан тышкары учурдагы курулуп жаткан объектилер боюнча жана айтып кетпедимби 14% бар. Ошонун бүтүрүүчүлөр боюнча бүтүшү боюнча токтолуп кетсем, бул Баткен областында өзүнчө область кылып, өзүнчө электр тармактар ишканасын ачканбыз. Эми мунун мындайча айтканда зданиясы кичинекей, офиси жок болгондуктан быйылкы жылы ушул имараттын куруу иштерин Баткен шаарында жаңы Баткен электр тармактар ишканасынын ишин баштадык. Ошол эле Баткен областында Сүлүктүү шаарында бул жерде аварийный рейсте дагы заключениясы бар архитектуранын. Ошол жерде аварийный здания Сүлүктүү рейси болчу. А жерде да жаңы иш курулуштары башталды. Андан тышкары Нарын областындагы Дөң алыш көмөк чордону курулуп жатат. Ошону дагы Кудай буйрса 1-ноябрга чейин ишке беребиз. Өзүңөр билгендей узундугу 60 километр болчу. Аягындагы айылдарда 160-170 вольт напряжение менен отурушкан. Андан тышкары эң чоң биз жерде Аларчадан кийинки шаардын четиндеги 220-110 киловольттук главный деген көмөк чордону, а жерде 125 мегавольт ампердик 2 трансформатор болчу. Жана Аларчадан чыккан 200 мегавольт амперлик автотрансформаторду ошо жака алып барып, бирөөнү ишке киргиздик, экинчисин азыр алмаштыруу иштери жүрүп жатат. А жерде 150 мегавольт ампер кошумча кошулат, кубаттуулук кошулат. Кудай буйрса ошол тесттен чыккан электр энергиянын баарын ошо главный подстанциясы кабыл алат. Андан тышкары Агордо кичи конушунда дагы өзүңөр көрдүңөр, жана биз кызыл линиядагы болгон абоненттердин баарын 100% чыгарып бүттүк кызыл линиядан, жана линиянын астында калгандар эле калды. Аларды биз мындайча чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошону менен бирге Агордо кичи конушунда элдердин саны көбөйгөнүнө байланыштуу а жерде да кошумча кубаттуулук керек болгондуктан бир эле трансформатор бар болчу. Азыр экинчи кезектеги экинчи трансформаторду ишке киргизип жатабыз. Андан тышкары бизде жыгач опоралары менен проблемалар бар. Азыр ар бир областка ушул бетон чыгаруу заводдорун курууга мүмкүнчүлүк берип, бүгүнкү күндө Жалал Абад областында бетон чыгарган жана опораларды чыгарган өзүбүз завод куруп ишке кирип, ошол завод Жалал Абад областы менен Ош областын камсыз кылып атат. Анан бияк тараптан Нарын областында бүгүнкү күндө темир бетон түрөштөрүн даярдоо боюнча цехтин курулушу жүрүп жатат. Жазгы мезгилге муну бүтүрөбүз деген ойдобуз. Эмки жылы ошол опораларды сатып албай өзүбүз чыгарабыз деген пландар бар. Андан тышкары өзүңөр билгендей 110 киловольттук Асман шаарчасында көмөк чордон курулууда. Ош шаарында
узундугу 14 километр болгон 110 киловольттук узловой аба чубалгысынын зымдарын алмаштырды. АЭС 120 сечениясын АЭС 185ке которуу иштери жүрдү. Эмки жылга Ош жана узловой подстанциясы загрузка болгонуна байланыштуу эмки жылга Исанова көмөк чордонунда деген жаңы көмөк чор 220 көмөк чордон пландаштырылды. Бүгүнкү күндө трансформатор ордунда турат. Азыр жер тилкеси бөлүнүп берилди. Аны эмки жылга пландаштыруудабыз. Кубаттуулугу 8 айдын ичинде 35-10 киловольт боюнча көмөк чордондордун трансформатордун кубаттуулугу көбөйтүү боюнча мен ар бирине токтолбой эле коеюн. Биз жерде 292 бүтүн 600 мегавольт амперге кубаттуулук Кыргызстан боюнча көтөрүлдү. Андан тышкары Каса Миң Арис долбоору алкагында капиталдык курулуш жана реконструкция объектилеринин аткарылышы боюнча токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө Каса Миң 91%ке бүтүп калды. Азыркы күндө өзүңөр билесиңер, ушу Каса Миң Арис программасы боюнча бизге 0,4-10 киловольттук трансформаторлар жана аба чубалгылар жана опоралар да кошумча ушул проект боюнча келген. Азыр токтолуп кетсем, Ош область боюнча 2883 опора алмашылды. Баткен областында 4831 опора алмашылат. Жана Жалал Абад областында 1520 опора алмашылат. Ошондон тышкары кошумча трансформатор Ош область боюнча 44 трансформатор коюлат. Жалал Абад боюнча 8 трансформатор коюлду бүгүнкү күнгө. Баткен боюнча 16 трансформатор коюлду. Ошону менен дагы 103 трансформатор орнотулат. Ош шаарына, Ош областына 33, Жалал Абад областына 35, Баткен областына дагы 35 трансформатор орнотулат. Ошол долбоор боюнча 171 трансформатор жаңы орнотулат. Инвестициялык долбоор боюнча Каса Миң боюнча токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө тирөөчтөрдүн материалдары 96%ке, өткөргүчтөр зым провод 79,5%ке, изоляторлар 62%ке жеткирилген. Тирөөчтөрдүн курулушу аянтчаларына кирүүчү жолдору 1243 тирөөчкө 100% жол салынды. Тирөөчтөрдүн орнотуусу 1243 100%ке бүттү. Аба чубалгыларынын тартуусу 287.450 километр аба чубалгысы тартылды. Курулуш иштери 88% аяктады. Эмдиги жылы май айына 100%ке бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар. Андан тышкары өзүңөр билгендей 23 жылды капиталдык курулуш боюнча пландардын жалпы өзү улуттук электр тармактарынын атынан 412 миллион 200 миң сомго акча каражат каралган. Ошого жалпы 102 даана атайын техникалар сатып алынып, бүгүнкү күнгө рестерге берилди. Азыркы жылдын аягына чейин экономияны карап туруп, ошого дагы жалпы техникаларды сатып берүү, спец техникаларды сатып берүүгө пландап жатабыз. Себеби бүгүнкү күнгө чейин өзүңөр билгендей рестерде техниканын абалдары аябай начар. Ош автоматизация коммерческий учет боюнча Аскөйө боюнча токтолуп кетсем, Ош Нарын жана Искөл боюнча 82.482 бирдик Аскөйө комплектөөчү материалдар, 719.500 километр сип жана аксессуарлар жеткирилип, 74.936 бирдик Аскөйө жана 2.362 километр сип орнотулду. Долбоорду ишке ашыруу боюнча 11 миллион евро бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө долбоор 90,9%ка аткарылды. Жоготуулардын азайышы бүгүнкү күндө 30 миллион 681 киловатт саатка түзүп, 50 миллион 212 миң сом сарамжалып, жалпы азайты 2,66% түздү. Бул жоготуу. Долбоордун алкагында улам Аскөйө счетчик орнотулган сайын кызматкерлерди кыскартып келатабыз, контролерлорду. Ошондо 19 кызмат орunu кыскартылды. Бул 9 миллион 120 миң сомдун бир жылда экономия кылдык. Долбоордун үнөмдөлгөн акча каражаттары бар, бул тендерден калган. Анын эсебинен 40 миң даана Аскөйө счетчик бүгүнкү күнгө келишимге кол коюлган. Ушул апрель айында алып келүүсү күтүлүүдө. Кыргыз Жылуулук мамлекеттик ишкана жана
куруу жана модернизацияларга токтолуп кетсем, электр энергиясын үнөмдөө чыгымдарын оптимизациялаштыруу, субсидия көлөмүн кыскартуу максатында нарын райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесинин филиалы боюнча 5 откана электр отканаларынан көмүр отканага өткөрүлдү. Ал жерден 10 мегаватт электр энергиясын экономдодук. Орловкада жылуулук менен жабдуу ишканасы филиалдын мазут менен иштеген 1 откана көмүргө өткөрүлдү. Жалпы көмүргө өткөрүү боюнча электр энергиясын үнөмдө 12 миллион 900 миң киловатт саат суммасы 36 миллион 800 миллион сомду экономдоду. Мурун бул отканалар электр энергияда болчу, ошону көмүргө өткөрдүк. Нарын боюнча мазуттан 492 миң 700 тонна суммасында 10 миллион 800 миң сом экономия болду. Бул мурун мазут менен иштеп аткан откананы көмүргө өткөргөндө ушунчалык экономия болду да. Жалпы 48 миллион сом үнөмдөлдү. Бул бюджеттен алынып аткан акчанын азайышы. Бишкек шаарында 22 откана көмүр отканасы отундан альтернативдүү түрүнө өткөрдү. Бул жана смог боюнча Бишкек шаары бизге жакшы көмөк көрсөтүп кетти. Ошол смог боюнча, маселелер боюнча 22 көмүр менен жагып аткан откананы газга өткөрүп беришти да. Ишкананын жыл башында 3 миллион 600 миң тонна көмүр сатып алуудан орто эсеп менен алганда 18 миллион сомго көмүр сатып алган. Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу максатында 22 көмүр отканасы отундун альтернатив түрүнө өткөрүлүп, буга байланыштуу көмүр сатып алуу көлөмү которулган отканалардын санына жараша кыскартылды. То есть көмүр жагуу Бишкек шаарында бир нече пайызга кыскартылды. Майлуу суу боюнча токтолуп кетсем, 23-24 жыл отказандардын оңдоо түзөө иштери боюнча майлуу суу жылуулук менен камсыздоо ишканасына 3 откана 27,7 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен республикалык бюджеттен 20 миллион сом берилген. Бүгүнкү күндө 19 миллион 700 миң сом оңдоо иштерине жумшалып аткарылды. Калган акча каражаттарын пландардын негизинде этап менен ишке ашырылып жатат. Номер 3 откана резервдик суу менен камсыз кылуу боюнча артезиан суусун тартып келүү жана калыбына келтирүү боюнча бардыгы 1600 метр суу түтүгү тартылып келип, иш аткарылды жана артезиан суу жеткирилди. Калган отканалар, отказандардын жана көмөкчү жабдууларын оңдоо иштери жүргүзүү бүттү. Көмүр сактоочу кампанын жерин тегиздеп, даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. 23-жылдын 1-октябрына иштер өткөрүлүп бүтөт. Орловка жылуулук жабдуу жана жылуу берүү ишканасынын филиалы мазут откана көмүргө которуу программасы боюнча 2 откана 32,11 миллион сом бөлүнгөн болсо, бүгүнкү күндө 31,11 миллион сом оңдоп түзөө иштери аткарылды. Ошону менен бирге 2 откана 22-жыл декабрь айында Россиядан Бийский шаарынан отказандар даярдоочу завод менен келишим түзүлүп, 23-жыл май айында бир даана отказа орнотулду. 23-жылдын 1-октябрына ишке кирет. 3 отказан боюнча токтолуп кетсем, анын бүгүнкү күндө отказанды которуу боюнча иштер жүрүүдө. Андан сырткары мазутта иштечү 2 отказан толугу менен ремонттон өткөрүлдү. Соргучтар өчүрүлүп жана башкаруу клапандары оңдоо өтүп толугу менен даяр. Ошону менен эгерде мурун 22 миң сомдон 492 тонна мазутту 10 миллион 800 миң сомго сатып алса, бүгүнкү күндө 700 миң тоннаны 4,5 миң сомдон сатып алып, көмүрдү 3 миллион 150 миң сомго акча каражатын сарптап атат. Бул дагы бюджеттин экономиясына чоң салым кошот. Көмүр тармагында өндүрүштөргө токтолуп кетсем, 23-8 айында жалпы республика боюнча 1,7 көмүр казылган. Анын ичинде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы центральный жер тилкемесинен көлөмү 593,500 миң тонна көмүр казылган. Пландан бул 18% ашыгы менен баратабыз.
23 жылдын 16-19 Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономия району иш сапарынын алкагында көмүр кендерине биргеликте иштетүү үчүн жалпы суммасы 282 миллион АКШ доллары жалпы 9 макулдашуу жана ниет келишимине кол коюлган. Анын ичинде 2 макулдашы иш жүзүндө ашырылып жатат. Бүгүнкү күнгө алар Ак Улак жана Беш Буркан көмүр кендери. Андан сырткары октябрь айына Бишкек шаарында өтүүчү Кытай-Кыргыз эки тараптуу жолугушуна көмүр кенди биргеликте иштетүү үчүн 4 келишимге эки тараптуу кол коюуга даярдыктар жүрүп жатат. Атап айтканда, көмүрдүн экспорттоо максатында Кытай Эл Республикасынын тарабынан ленталык конвейерге көмүр базасын менен курулушу боюнча кол коюлууга документтерибизди даярдап атабыз. Сүлүктүү 11-чи Тала көмүр кенине биргеликте иштетүү келишимине даярдап атабыз. Тегене көмүр кенине иштетүү боюнча даярдап атабыз. Торгарт 1 көмүр кенин иштетүү боюнча келишим даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө Ак Улак жана Беш Буркан көмүр кендерде инвестициялык тартуу максатында өткөрүлгөн конкурстар Кытай Республикасынын Шансикол деген компаниясы жеңүүчү деп табылган. Минкуш участогунда Ак Улак участогунда өндүрүштүү участогун чектерин аныктоо боюнча иштери жүргүзүлүүдө. Жеке компаниянын тарабынан иш чаралар жол картасы даярдалып, аякталып, шахтерлор шаарчасынын орду аныкталды. Эмки жумада ошо техникасын киргизебиз деп атат. Азыркы күндө техникасы Торгартта турат. Көмүрдү экспорттоо максатында эл тарабынан ленталык конвейер курулушу башталды. Кыргыз Республика тараптан көздөй салынып келе жатат, көзөмөлгө алынып. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 2 миллион тонна көлөмдөгү көмүрдү кампасын уюштурууга Иркештам өткөрмө пунктунда жер тилкеси бөлүнүп берилди. Ош областы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлчүлүгү менен биргеликте курулуш участогун аныктоо иштери жүргүзүлдү. 10 гектар жер тилкеси Алай районунун Сары Таш айыл өкмөтүнүн балансынан Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын балансына өткөрүлүп берилди. Кыргыз лицензиялары боюнча токтолуп кетсем, бүгүнкү күнгө 13 лицензия берилген. Кыргыз көмүр ишканасына бул сүлүктүү 11-чи Тала көмүр ишканасы, Кара Кабак балыкты ишканасы, Беш Буркан, Көк Жаңгак, Тегене Жалал Абад областында көмүр кенинде геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүүдө. Тегене көмүр кенин иштетүү Жалал Абад областы. Көк Жаңгак кени Түлөк участогунда, Көк Жаңгак кенинин Түлөк участогунда иштетүү дагы жумуштары берилген. Бизге Кожо Келең көмүр кенин иштетүү боюнча, Загара көмүр кени Кожо Келеңдин геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча Ош областы, Урмизан көмүр кенин иштетүү, Ак Улак көмүр кенин иштетүү. Ошону менен Кыргыз көмүр ишканасына 13 лицензия өткөрүлүп берилди. Логистикалык центр боюнча токтолуп кетсем, көмүр кендеринин 80% түштүк аймагында жайгашкандыктан өлкөбүзгө көмүр болгон ички керектөөсүн камсыздоо жана экспорттоо потенциалын жогорулатуу максатында Баткен областынын Кызыл Кыя өткөрмө пунктунун аймагында жайгашкан 20 гектар жер тилкеси логистикалык борбор куруу үчүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын балансына өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө логистикалык борбор куруу үчүн техникалык экономикалык негиздемесин долбоору иштелип чыгууда. Энергетика тармагында өзгөчө кырдаалдын кабыл алынышы боюнча токтолуп кетсем, 23-жылдын 1-августунан баштап 3 жыл мөөнөт менен энергетикалык өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Максаты энергетикалык кубаттуулуктун киргизүү боюнча ыкчам чараларды көрүү, 2027-жылдан тартап электр энергияны экспорттоого чыгууну камсыз кылуу. Ишке кире турган ири долбоорлорго токтолуп кетсем, бул Токтогул кесинин реконструкциялоо, Камбар-Ата кесинин 150 мегаватт 23-жылдан 23-жылы баштап 26-жылы бүтүрүш керек. Андан тышкары Үч Коргон кесинде реконструкция, бул жерде дагы 36 мегаватт кошумча кошулат. Бүгүнкү күндө ал иштер Токтогул кесинде да, Үч Коргон кесинде да иштер жүрүп жатат. Камбар-Ата кесине токтолуп кетсем, бул 1860 мегаватт 21-жылы баштаганбыз. Бюджеттен 1 миллиард 550 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошонун 29-жылы аякташыбыз керек. Транспорттук түнел 32 метр, кирүүчү жол 31 метр ылдыйлады.
Прогресс номер 2 прогресске кетүүчү жол 6,5 километр жол даяр. Анан дагы 958 метр бетон куюу даярдыгы болуп жатат. Аба чуулалгылар боюнча жабдыктары 80% алынып келинди. Көмөк чордонун орнотууга конкурс жарыяланды. Инвестициялык кеңештер ТЭОнун актуализация боюнча долбоор жактырылды. Чаткал ГЭСи кошумча 950 мегаватт 2030 жылы, Казарман ГЭСи 28 жылы бүтүш керек. Куланак ГЭСи 25 жылы, Сусамыр Көкөмөрен ГЭСи 31 жыл жана Сары Жаз ГЭСи 2031 жылы бүтүш керек. Бүгүнкү күндө Сары Жаз ГЭСинде иштер жүрүп жатат, Куланак ГЭСинде иштер жүрүп жатат жана Казарман Каскадта иштер жүрүп жатат. Ишке кире турган долбоорлор 6,9 гигаватты түзөт. Камбар Ата ГЭСиндеги жумуштар боюнча токтолуп кеттим. Бүгүнкү күндө ошол жалпы узундугу 1338 метр, быйылкы жылы 32 метр казылды, 94 метр калды, 9 километр ичинде 6 километр жол салынды. Андан тышкары атайын куруу техникалары 23 жылы 29 августта Нарын гидро энергия курулуш ачык акционердин коомуна 11 даана атайын курулуш техниканы сатып алуу иш алып бара жатышат. Экскаватор, каток, грейдер, погрузчик, самосвал. Жакын арада бул техникалар да келип түшүп калат. Куланак ГЭСи боюнча өзү план боюнча иштер жүрүп жатат. Пландан артта калган жок. Бул план Куланак ГЭСи боюнча. Андан тышкары токтолуп кетсем, жашыл энергия боюнча жашыл энергия фондунун ишмердүүлүгү боюнча токтолуп кетсем, бул Ысык Көл областында Жетегүз районунда Актерек 4 мегаваттык жана чоң жаргылчак 6 мегаватт жана кичи жаргылчак 6 мегаватт малы ГЭСине капсуласын салып иштерин башташты. Чүй областында Ысык Ата ГЭСинде 4 мегаваттык баарын көрсөткөнгө убакыт көп кетет, ошондон тандап эле иш жүрүп аткан ГЭСтерди көргөзүп койдук да. Андан тышкары Панфилов районунда 3 жер участогы жалпы аянты менен 9 гектар жерди бөлүнүп берилди. Бул чакан курууга берилди. Бул көк китебин алды. Талас областында Айтматов 2 жер участогы берилди. Бул дагы чакан ГЭС куруу боюнча. Нарын областынан Кочкор районундан 5 гектар жер тоже чакан ГЭС курууга берилди. Нарын областынан 10 гектар. Жалпы чакан ГЭСке 54,47 гектар фондко өткөрүп берилди. Андан тышкары бул жерде ошол фондко өткөрүп берилген жерлер, уна өзүңөр көрүп аткандай, бүгүнкү күндө ошол бул күн энергиясына алынган жерлер, ошол биздин ушу Молинг Энерджи деген жана Кыргыз Темир, Кыргыз Пауэр жеке ишканасы жана Solar Energy жеке ишканасына ошол жерлер бөлүнүп берилди. Бар жалпы жер участоктун аянты 1820 гектарды түздү. Кадастрага төлөнгөн акчалары боюнча мына ушул компаниянын баары бүгүнкү күндө кадастра жана айыл өкмөттөрүнө жер тилкелерине акчаларын төгүп бүгүнкү күндө иштерин баштап жатат. Бул күн энергиясы боюнча. Андан тышкары 170 жер участогы тизмеси жана жокко чыгарууга аннулированияга 70тен ашык жер участок тизмеси аныкталды. Бул фонддун ишмердүүлүгү боюнча айтып атам. Ошондо бүгүнкү күндө мына Көк Мойнок участогунда дагы биринчи күн шамал энергиясын курганда ошол мачтаны коюп туруп бир жыл обследование кылат. Ошо мачталарын коюп булар иштерин баштаган жумуштарды көргөзүп атабыз. Бул фонддун жумуштары. Андан тышкары өзүңөр көргөндөй инвесторлорго аккредитив берүү боюнча маселеси чечилген. Бул 3 айлык колдонуу электр энергиясына аккредитив беребиз да. Чет элдик валюта боюнча маселе чечилген. Бул жерде доллар, юань и российский рубль боюнча ошол кандай инвестор келсе, ошол валюта менен биз келишим түзөбүз. Андан тышкары 25 жылга электр энергиясын жеткирүү боюнча эл аралык
келишимди камсыз кылуу 25 жыл энергия компания бул чыгарган электр энергиясын 100% сатып алат. Ушундай инвесторлорго бүгүнкү күндө шарттар түзүлгөн. Ушу менен аяктадым. Суроолор болсо жооп берейин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.